Арбаңыздар, кадырман кыргыз калкым, кошо кечиңиздер менен эзелтен уланган элдик билимдерге өңүлүп, кыргызстануу көрсөтүүсү түз эфирде өз ишин баштайт. Киши баласы илгертен эле тери, кайыш булгары менен күнүмдүк оокатын жүргүзүп, үй тиричилик буюмдарында кеңири колдонуп келген. Чылгый терини ашатып, аны талкууга салып, кароосу бары ийилеп, кийим кечеден идиш аякка чейин булгарыдан, териден, кайыштан жасап келишкен. Биз бүгүн тери иштетүү тууралуу кеңири кеп кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Студиябыздын коноктору менен тааныштырып өтсөм, Ишен Чаланов агайыбыз Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Сагын Дедиева эжебиз кол өнөрчү, көнчү, кол өнөрчү уста, Адилет Осмоналиев байкебиз көнчү, уста. Куш келипсиздер, урматтуу агайлар, эжелер. Эскерте кетсек, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирде иштеп атабыз. Эгер тери иштетүү тууралуу кызыктуу пикир же суроолоруңуздар болсо, 0312 коду менен 654204 жана 640062 номерларын ачалып байланышка чыксаңыздар болот. Маегибизди баштай берели. Куш келипсиздер дагы бир жолу. Ишен агай, өзүңүз сөз баштап бересиз. Ошол тери иштетүүнүн баягы үзүлүп калган өнөрдүн кайра жандандыруучусу же болбосо кайра баштоочусу болуп башатында турдуңуз, канча устаны тарбиялап чыгардыңыз. Ушул тери иштетүүнүн тарыхына учкай токтолуп өтсөк да, кайсы доорго барып такалат болду экен? Рахмат, Шайхан. Мен биринчиден ушу маданият, тарых Тил берүү программасына рахмат айтат элем. Себеби өзүңүз айткандай, чын эле баягы өз убагында үзүлүп калган өнөрдү ушу кайра чагылдырып, ушу элге тартуулап, анан ушу өркүндөшүнө, өсүшүнө силер абдан салым кошуп атасыңар. Ыраазычылык Сиздерге рахмат. Анан эми мындай алып келсек, бул каада салт, өнөр, бул ошо улуттун өзүнүн ошо кандай эмеде жашаган, кандай баягы мукта жашаган, жашоо шартына байланышып кетет экен ушунун баарычы. Анан мен да бир жолу айтып кетет элем, мурда деле айткам, бул ошол элдин өнөрүн карап туруп, ошонун каада салтын, үрп адатын билсе болот да. Ал эмес ошол элдин жытын кадимкидей сезсе болот. Туура. Анан бул булгарын ушу иштетүү, көн буюмдарды иштетүү, чын айтканда ушул көчмөн калктарга тиешелүү да. Көчүп конуп жүргөн элдерге абдан мындай мүнөздүү. Бул өнөрдүн улуулугу ушунда, бул баягы таш доорунда эле. Баягы биз урууга бөлүнбөй, баягы адам деген эки аяктап баскан жандык болгондо ошол кезде эле башталган өнөрдүн бири. Баягы эң баштапкы өнөрлөрдүн бири. Эң баштапкы өнөрлөрдүн бири да. Себеби баягы суук түшө баштаганда баягы эле аңчылык кылып, өлтүргөн жаныбардын этин жеп, оокат кылып жүргөн адамдар кийин баягы суук түшө баштаганда ошонун терисин денесине жамынып, кадимкидей пайдаланып башташкан. Анан баягы улам баягы акыл эмгеги менен өнү өркүндөп жүрүп отуруп, анан кийин бул акырындан өнөргө айлана баштаган да. Андан кийимдер тигилген, ар кандай нерселер, буюмдар жазылган. Ошентип отуруп, анан кийин мунун эмеси абдан улуу тарыхы. Булгары, боореки көн буюмдар негизи бул күндөн коркот, кургакчылыктан коркот да, баягы эмеде, нымдан коркот, ошондон бузулат да. Анан мисалы баягы өрстөндөрдөн табылып атпайбы, раскопкалардан. Египетте мисалы сакталып калган, биздин кылымга чейин 6-7 кылымдарда, биздин доорго чейин ошолордо сакталып калган татынакай буюмдар бар. Себеби аякта кургакчылык, ошол бойдон сакталып калган жерлер бар. Биздин жанагы Минусунский котловина деп айтып атабызбы? Ошол жерде дагы табылган ошо кыргыздын эмелеринде, күмбөздөрүндө сакталып калган буюмдар бар. Анан алып келсек, бул илгертен бери эле ушул булгары менен, көн буюмдар менен биздин ата бабалар иштеп келген. Анан бул эми мурунку убакта. Союздун убагында, мисалы биз отурукташып жашап калгандан кийин, бул көн буюмдар чын айтканда өзүнүн баягы эмесин токтотуп калды да. Жашоосун токтотуп калды. Орто жерден ошо үзгүлтүүгө учурады, үзүлүп да калды да. Туура. Анан кийин мен ушунун башында туруп баягы эме болуп калдым өзүм. Себеби мен дайыма баягы сүрөт окуу жайында окуп жүрүүдө, анан өзүмө суроо берер элем да.
эмне үчүн ушул биздин мурда ата бабалардан бери пайдаланып жүргөн буюмдар азыр пайдаланып албайбыз деп баягы анализ кылып келсем, чын-чынына келгенде жашоо шартка ыңгайлашып кетет экенбиз да. ооба. Ошонун нугуна карата оокат кылат экенбиз. Себеби буларды баягы биздин жашоо тиричиликтен эмнелер чыгарды. Тиги темир тезектен жасалган, фарфор фаянстан жасалган, ошолор келип акырындан баягы кысып жүрүп отуруп, анан кийин алар биздин эмеден чыгып калды. Ооба, колдонуудан чыгып калды. Анан ал эмес баягы мындай алып келгенде, бул чыны кап, аяк кап дегендерибиз бар да. ооба. Ошолор өз убагында жанагы тиги бир чыны фарфордон жасалган, Кытайдын баягы жибек жолу аркылуу келген нерселер бир кара турган экен. Кымбат буюмду ушу сынып калбасын деп атайын чыны кап жасаган. Тиги кадимкидей эле жанагы көнөк көнчөктөрдү дагы өз убагында пайдаланып жүрдүк да. Алардын ордун болсо жанагы алюминден жасалган же эмеден жасалган, жезден жасалган буюмдар келип ордун ээлеп калды. Алар баягы сынбайт экен, жыртылбайт экен дегендей ошондой ошентип жүрүп отуруп, анан акырындан аларды кысып жүрүп отуруп баягы пайдалануудан чыгып калды да. Туура. Анан кийин алар эми отурукташып жашагандан бизде эмне деген пайда болду? Музейлер пайда болду. Тарых музейи пайда болду, сүрөт музейи пайда болду. Анан ал ошо музейлердин экспонаты болуп калды. Анан кийин баягы кыргыздарыбыз баягы өзүнүн баары жаратылышын сагынат экен. Ал кезде ошол жанагы жаратылышты сагынып отурукташып калган кыргыз калкы картиналарды иле баштады. Музейге. Өзлөрүнүн жаша турак жайына. Баягы 4 стенада жашап калдык да. Мурда боз үйдө жашасак. Ооба, туура. Кийин анан мен ошолорду анализ кылып баягы өзүм талдап көрдүм. Анан кийин мурунку убакта май боек менен тартылган жанагы жаратылыштын элеси бизге мындай муктаждык жок болчу. Анткени өзүбүз жаратылыштын койнунда болсок. Ооба, жаратылыштын койнунда туура. Биз ошол картинанын ичинде жашачубуз, ошол жаратылыштын ичинде. А ошол жаратылышты мисалы биз тажатып жиберсе, боз үйүбүздү алып туруп башка жерге коюп койсок, дагы бир башка картина болуп калчу дебейсизби? Жашачубуз. Ошондуктан анын эмеси жок болчу да, муктаждыгы жок болчу. Анан кийин ошо сагынып жанагынтип биз жаратылышты иле баштадык. Бул биздин мындайча айтканда, сөз менен айтканда модага айланды. Анан эмне үчүн биз ошол эле пайдаланып жүргөн булгаары, бул көн буюмдарды мисалы азыркы заманбап жашообузга пайдалана албайбыз деген менде суроо пайда болду да. Анан мен ошо ойлонуп келип антип баягы анализ кылып келсем болот экен. Мисалы дубалдарга атайын илей турган мына артыбызда турат. Кадимкидей эле картинаны ошол эле тиги биздин элесибизди, жашоо тиричилигибизди чагылдыра турган мисалы сюжет деп коебуз, ар кандай элестерди берсек болот экен. Ошентип анан кийин баягы мен кайра алып келдик. Кайра ошонун башында туруп, анан ошол панону булгардан жасалган баштаганга туура келди да. Анан эл жакшы кабыл алып кетти. Ошондон өсүп өнүгүп, азыр Кудайга шүгүр, мындай кыскача айтканда, азыр ошонун айланасында иштеген бир 12 группа бар. Азыркы убакта. Алар ошо чыгармачыл группа болуп өзлөрүнчө иштеп жүрүшөт, топ болупчу. Жакшы экен. Анан мунун өнүгүүсү азыр Кудай буйрса жакшы. Көз кубантат, Рахмат. Сагын эже, сизди ар тараптуу уста деп угуп жүрөбүз. Анан мисалы ошол эле агай айтып өткөн, Ишин агай айтып өткөн Сайзорунда сиз жашап калдыңыз. Ал кезде жаш болчусуз, ал кезде мода башка болчу, кызыккан жаштардын кызыгуусу, суроо талаптары башка болчу. Анан кантип бул эски өнөрдү аркалап алып калдыңыз? Биз баягы Союз кезинде баягы өзүбүздүн кол өнөрчүлүк эмебиз, талантыбызды сезбей эле көбү баягы сүрөтчү болом деп кыялданып келгенбиз Бишкекке. Анан мен сүрөтчү болом деп келип, сүрөтчүлөр окуу жайынан куладым. Кулап калып, анан мен кетпешим керек, окушум керек десем, ошол жерден айтышты, кол өнөрчүлөрүнүн окуу жайыны бар, аякта эле сүрөт тартышат. Анан тагдыр ушул экен, мен кыялга келип, ал жерге өтүп, зергерчиликте окуп калдым. Анан бул бир касиети кол өнөрчүлүктүн, баягы бири-бири менен байланышып турат экен да. Мисалы,
эгер жасасаң темирин кармашың керек. Ооба. Темир менен тери, жыгачты да кармаш керек. жыгач үчөө байланыштуу. Кийиз дагы бар. Ооба. Анан ошо байланыштуу мен баардыгын үйрөнүүгө туура келди да. Ошентип өздөштүрүп калдыңыз. Негизи тегиңизде уз усталар бар беле? Негизи таятам зергерчи. Анан туугандарым баары эле ушул кол өнөрчүлөр да. Рахмат. Сагын тартынып атат. Бул белгилүү бизге Копоев Азиз деген атабыз болгон. Бул сайыстын убагында бүт баягы ошол убактагы баягы сыйлыктын баарын алып жүргөн кыргыздын атын алыска тааныткан устабыз бар болчу. Уста зергер. Ооба. Ошол кишинин небереси болот баягы. Угуп калган жайыбыз бар эле, айтам экен десем айтпайт, ошо тактыңдан турбайбы. Скромный болуп атат. Биздин дагы бир коногубуз Адилет мырза, сиз айтып өтсөңүз, ушул устачылыкка, булгары иштетүүгө кандайча аралашып калдыңыз эле? Мен өзүм папам чоң уста болгон. Чоң уста да азыр. Папам кичинекейибизден бизди тарбиялаган, жыгач менен иштейт да папам боюнча. Анан үйдө илгерки кыял бирикмесинде иштешкен. Ошондо Чокморовдо окуп бүткөн. Аты жөнүн айтып коюңуз. Мекенбек Осмоналиев. Анан ошону менен үйдөн эле жасап жүрүштү. Көрүп эле, кызыгып эле жыгач менен устачылык бүттү. Анан бизди үйрөтүп чыкты да болдук элечи. Кошо кармашып атып эле. Кошо кармашып атып эле аягында могу аталардан калган эмени унутпайт экенсиң, баары мен башка немеге такыр көңүл бура алган жокмун. Анан окууну бүтүп келип эле информатик менеджерге тапшыргам негизи көй устага. Баары бир болбойт экен андай кичинекейиңден бери устачылык болгондон кийин. Анан Чокморов училищесине барып, агайларга барып, анан иштегендерин көрүп, кызыгып атып эле Калыс байкеге жолугуп калдым. Калыс деген байке бар. Ошого барып эле мындай эмне кылып жасайт, ошондон көбүнчө үйрөндүм да. Анан кичинекейимде папам мындай андай азыр көп жаса албайт, ошондой немелер жасалчу. Андай көрө электим да көптөн бери. Анан папамда убактысы болбойт, көп жасап мындай үйрөтө элек да бизге толукчу. Азыр могу ушул менен жасап жүрөбүз азырча. Жакшы экен. Алма сабагынан алыш түспөчү болбосо ата көргөн ок жонот деп коет. Ошол ата көргөн жигит экенсиз. Жакшы, өнөрүңүзгө береке. Ишен агай, ушул жогоруда өзүңүз учкай айтып өттүңүз да. Тери иштетүү, булгарычылык өнөрү кыргыздын элдик билими, элдик кол өнөрчүлүгү. Анан ооба, элдик өнөр. Анан өзүңүз айтмакчы, союздорунда үзгүлтүккө учурап калган да. Кайра жандандыруу иши кандай жүрдү ошол кол өнөрчүлүктү? Кайра жандандыруу, мисалы союз убагында бул негизи жанагы промышленность деп атпайсызбы? Өнөр жайга көбүрөөк көңүл бурулуп калды да. Кож заводдор ачылды ал убакта. Бир эмес, биздин Бишкекте 4 кож завод бар болчу. Булгар, Акмарал, ушул сыяктуу терини иштеткен. Анан биздин терилерибиз ошол убакта бааланып, союздун бүт 15 союздук республикаларга кетчи. Мен ошол эсимде. Бирок бул булгарыны биз бул сүрөтчү чеберлер иштете турган булгары, бул өзүнчө булгар болот. Бул жанагы илгери биз иштетип жүргөн баягы көм буюмдардан тышкары бул заводдон чыккан бул булгары бетине кадимкидей сүрөт тартса болот. Кадимкидей эле чийме шебеге менен терини жибитип алып, өзүнүн бир эмеси болот, ыгы болот. Анан жибитип алып туруп, анан кийин ошого акырын сүрөт тартса болот да. Кадимкидей кагазга тарткандай, башка эмеге тарткандай, бирок технологиясы башка. Сүрөтчү өзүнүн ички бүт баягы оюн чагылдырып, кадимкидей эле баягы сүрөт, картина түзсө болот да. Пано түзсө болот. Анан бардык эле тери ага жарабайт. Мисалы, бул өнөр жайда мисалы жанагы пресс дегенибиз бар. Пресс менен көбүнчө жанагы хром деп коебуз, мисалы, химиялык жол менен жасалган терилердин эмеси бар. Ошолорду мисалы кадимкидей жанагы атайын эме ийге келтирип, жок, атайын тиги формасын жасап алып, ошону басып, анан кийин бул баягы серийный эмелерге, тиражга кетирсе болот да. Бул оңой жолу баягы
кол өнөрчүлөргө. А жанагы Булгардын бетине сүрөт тартып, аны кадимкидей эме кылыш, бул эксклюзивный деп коебуз биз. Кайталанбаган бир нерселер жазыш үчүн атайын ошол мисалы окуйт да. Мисалы сүрөт окуу жайында бар. Бул жана Чокмору атындагы кол өнөрчүлөр окуу жайында бар. Сиз өзүңүз каяктан окудуңуз эле? Мен өзүм Боорик азыркы Чуйкова атындагы сүрөт окуу жайынан окугам өз убагында, Булгардын көркөм иштетүү бөлүмүндө. Мунун эсли тарыхын айтып келсек, башаты 1968 жылы Сарман Асанбеков деген биздин абдан чыгаан бир абабыз болгон, өзү искусствовед. Анан ошол киши жүгүрүп жүрүп, ушу 68 жылы ачкан ушул өнөрдү. Атайын биздин ушул элге кулк мүнөзүнө туура келет экен деп, программасын атайын барып Прибалтикадан алып келген. Прибалтикадан, Литвадан барып алып, анан кийин тиги Косоводо дагы бир Западный Украинада бир окуу жай болгон. Ошондон атайын Василий Дучин деген специалистти алып, ошо келип, анан кийин ошо биздин окуу жайдын эмесинде, базасында ачканда, сүрөт окуу жайында. Түшүнүктүү. Бирок мен азыр айтайын деген нерсем, баары бир мен айтып атпайм, жана ар бир улуттун өзүнүн эмесине, менталитетине, баягы каада салтына, кулк мүнөзүнө жараша бул өнөрдүн баягы жукса жугат экен, жукпаса жукпай калат экен. Ошол Прибалтика республикасынан алып келген программа, мисалы 68 жылдан баштап 93 жылга чейин иштеди. Ошол программа менен окудук, бирок жанагы кумга сиңип кеткен суудай болуп, биздин бүтүп кеткен окуучуларыбыз эл арасына сиңип кетип, бирок башка кесип менен иштеп өздөштүрүлгөн жок. Бул эмнени айтат? Бул болсо ошол ал жерде кандай темалар? Жана кичинекей эле мындай ачкычка эметип койгон кичинекей брелок деп коебуз. Мисалы, жана ачкыч салгыч, китеп окуп атканда токтоп калганда ортосуна салып койгон ошондой майда чүйдө бир буюмдар. Бул Европанын салтына ылайыкташкан мындай буюмдар болчу. Биздин кыргыздын менталитетине, кулк мүнөзүнө ушулар туура келбеген үчүн ошол нерселер сиңбей, анан кийин жанагынтип окуп алган 4 жыл окуйт балдар ушул өнөргө. Ошолор келип анан кийин өнөрдү улантпай кетип атты. Анан кийин 93-жылы жанагы программаны кайра өзгөртүп. Ал ким башында туруп өзгөрттү? Эми мен дей берсем өзүм мактангандай эле боло берем. Эми жасаган киши айтыңыз да. Себеби мен эми баягы ошол окуу жайда өзүм иштеп калдым. Себеби жок, мен турмуш жолум ушундай болуп калды. Жанагы сүрөт окуу жайым бүткөндөн кийин бул азыркы биздин кыялдын ушул өнүктүрүш үчүн, кыялдын баягы деңгээлин жогору көтөрүш үчүн атайын ошол убакта Турдакын Усубаевич өзү баш болуп, Султан Махашевич ошол главный художник болуп жерде турган, Амантур Ахматалиев деген татынакай ошол тарыхчы, этнограф абабыз, ушулардын баардыгы башында туруп ушул окуу жайды ачкан. Бул азыркы Чокмору атындагы көркөм сүрөт окуу жай, кол өнөрчүлөрдүн. Ошого барып иштеп калдым. Анан иштеп калып, ал жерден баягы сүрөт, композиция, пластика анатомия, лепка деген сабактардан берип калдым. Анан ошол жерде жүрүп, мен чын айтсам, ошол биздин көркөм кол өнөрүнө аябай кызыгып, ошону өнүктүрүүнүн эмесине өттүм да. Багытына өттүм да. Анан мен жөн эле баягы окутуучу болуп калдым да, мындайча айтканда тагдырдын бир эмеси ушундай болуп калды. Себеби өз убагында мен тиги колумда жанагы багыттама деп коебуз, направление бар эле, 3 кишиге берилчи Министерство культурадан. Ошонун бир направление менин колумда болчу, жогорку окуу жайына. Анан баягы үй бүлөлүк шарт менен мен ал жылы бара албай калып, анан 1 жыл мен иштеп турайын деп, телевиденияга как раз сиздерге ошо художник керек дегенден келатып эле, анан кийин эле орто жолдон ошо окуу жайдын зданиясында биздин мурунку бүтүрүүчүлөр иштеп аткан экен, көрүп анан сүйлөшүп калып эле, анан ошол жерден Элчибек Шаршенов деген, Кылыч деген жигиттер ошо туруптур. Анан ошолор эле айтып калды, ай, сен телевидениеге эмнеге барасың? Мына 1 жылга биз менен иштешпейсиң. Ой, мен мугалимдик колуман келбейт го десем, ой, биз Боорик жерде сабак берип атабыз, сен тем более бересиң деп баягы жерден эме кылышты мени. Алып калышты. Анан кийин баягы ошо конкурстун основада баягы
түштүңүз? 10 киши келгенбиз, ошонун ичинен мени мугалим кылып коюшту, калгандары мастер болду. Анан кийин мен баары бир анан ошо оюма келип, анан ушул кол өнөрүндө могуреки кыргыздын баягы көн буюмдары. Бизде тиги жана Прибалтиканын программасы дебедимби, тиги Чуйковатына сүрөт окуу жайында. Биякта эмне үчүн ошол биздин баягы улуттук өзгөчөлүгүбүздү баягы чагылдыра турган буюмдарды эметкенге болбойт. Ошого мисалы баягы жаңы үйрөнчүктөрдү дайындаш үчүн, атайын специалисттерди дайындаш үчүн деп анан кийин мен программасын кайра ошондо отуруп алып анан жазып чыктым. Ошондо моурекиндей көкөр, көнөк, көнчөк, саба, супара, жанагы баардык эле эмне көн буюмдары жасалса, ошонун баарын программага киргизгем. Жакшы экен. Азыр ошо Чокмор атындагы көркөм кол өнөрүнүн окуу жайларынын жетекчилери же ушу мастерлери укса ушу ойлорун алар дейм да. Анан ошол жерден ал балдар окуп, анан кыялга кирип, кыялдан ошол өнөрдү дагы өркүндөтүп, андан ары алып кетиш керек эле. Бул ошол өздөштүрүүнүн, өркүндөтүүнүн бир жолу болчу да. Атайын себеби мурунку мастерлердин баары өтүп кетти да, усталардын баары. Анан кийин жаңы муундар тарбиялашыбыз керек болчу. Алар болсо андан ары өздөштүрүп, анан өркүндөтүш керек болчу. Анан тилекке каршы ал программаны кийин өзгөртүп, баягы эле тиги Чуйков атындагы сүрөт окуу жайынын программасын улап кетишти. Булгаары менен иштеп калышты. Мисалы азыр дагы айтып калайын, көкөрлөрдү көрүп жүрөм, биздин тиги сумда турат. Моуреки мисалы чылгыйдан жасалган, чийки териден. Бул кадимкидей ышталып, анан ичине кымыз куйганга ылайыкталган. Ушуну эле биздин көкөрдү кадимкидей эле момундай эле булгаардан жасап атышат. Заводдон чыккан, химиялык жолдор менен баягы иштелип чыккан ал сувенир. Белек печкеге куйганга, колдонгонго болбойт. Андай белек печкек кылса болот. Бирок негизги жанагы программанын максаты ушундай пайдалана турган көн буюмдарды биз мындан ары өркүндөтүү болчу да. Ошол нерселер болбой калды да. Жакшы экен. Жагы өкүнүчтүү да. Абдан жакшы экен. Аябай бир чоң маселени айтып өттүңүз. Ал жөнүндө дагы токтололу. Сагын эже, сиз ошол көн же болбосо тери же булгарыдан эмне буюмдарды жасап жүрөсүз? Мен эми азыр талапка ылайыктуу иштейм. Эмне заказ келет, ошону жасап бере беребиз. Негизи союз мезгилинде мындай баа барк жок эле. Биз баягы биздин Чуйковдо кожа, тери бөлүмүндө баягы окугандардын баркы жок эле да. Анан бул союз таркагандан кийин эмнегедир кол өнөрчүлүккө аябай басым түштү, көңүл бурулдубу. Азыр аябай кызыккан чет өлкөлүктөр деле эмес, биздин өзүбүздүн кыргыздардын аябай кызыгуусу чоң да. Ушул үйүмдө турса, ушундай көкөр, кыргыз буюмдары үйүмдө илинип турса деп аябай көңүл буруп, заказ бергендер аябай көп. Ошолордун талабын аткарып иштеп атабыз. Жакшы экен. Сиз эмнелерди жасайсыз? Мен деле кардарлар эмне заказ берсе, колдон келсе бүт баарына жасаганга аракет кылам. Көбүнчө өзүм Казакстан менен иштешем. Казактардан заказ эмне количествосы менен иштейм. Азыр көбүнчө могу кырчын жайлоосунда былтыр иштештим. Баш кийимдер тиктим жалаң. Ошондой чоң жумуштар менен эметип калдым. Азырынча сумдан айчырып аркылуу немелерден заказ алган боюнчачы. Жанакы агай айткан теринин түрлөрүнө көңүл бурасызбы сиз? Көңүл бурам, бирок азыркы биздин заказ бергенде ал мисалы мундайга көп маани беришпейт да. Агай айтып кеткендей, азыркы көбүнчөсү эле сувенирге, подаркага кылып алышат көбүнчө элечи. Анан мындай кылып жасасаң убакыты көп алат. Бул эмнеге кымбат дешет көп эле элдерчи. Албайт дейсизби? Маани беришпейт. Маани берген кишилер мындай жасап берчи, убактысын карабайбыз, акчасына карабайбыз деп алып жасашат да. Жакшы экен. Бизде байланышта көрөрман бар экен. Биз сизди угатабыз. Алло, урматтуу көрөрман, сиз түз байланыштасыз. Алло, биз сизди угатабыз.
Алло, саламатсызбы? Бар болуңуз, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бере бериңиз. Мен Кочкор районунан Теңдик айылынан чалып аткам. Угуп атабыз. Атым Ибраимова Сагынбүбү. Угуп Мен атабыз. ушу силердин көрсөтүүдө отурган Ишен агайга кабыл тилегимди айтып коеюн дегем. Угуп атабыз, айта бериңиз. Ишен агай болсо менин кайным болот. Баламдын дагы устаты болот. Анан жанында отурган Сагын эжейине дагы экөөнө чогуу жанында отурган ошо чыгармачылыктагы адамдардын баарына эле жакшы кабыл тилегимди айтайын. Иштерин ийгилик болсун, ден соолуктары болсун, үй бүлөсү менен бактылуу болсун. Ошо кыргыз элинин атагын чыгарып, мына дүйнө жүзүнө таанытып атышат баардык. Мен билгенден Ишен болгон дүйнө жүзүнүн баардык эле өлкөлөрүнө барып келди окшойт өзүнүн чыгармачылыгы менен. Аны эжейге дагы, агайга дагы ийгилик, ден соолук каалайм. Бар болуңуз, рахмат, ыраазычылык билдирели. Рахмат жеңе. Чеңеңиз чалган турбайбы? Бул биздин кол өнөрчүлөрдөн да жеңеси дагы анан уулу бизди бүткөн. Ишенбек Салюту деген. Анан Ишенбек уулу Салют. Сагын деле тааныйт. Мен окуп калдым. Сагында окуп калды. Жакшы экен. Бул жерде буюмдар, көп буюмдар турат, кызыктырып, Анан чекесинен тааныштырып өтсөңүз берсере. Негизи кол өнөрчүлүк дүйнөсү өтө эле жомоктогудай. Анан биз баягы өзүбүз иштеп атып, баягы сүңгүп кирип кетебиз да. Анан бизди карап отургандар да аябай кызыгышат да. Мага баягы өнөрканама көп кызыккан кишилер келет, адамдар, жаштар өзгөчө. Анан башынан аягына чейин карап отурушат да. Анан негизи Ишен агай мен ушул могу кыялдай болгон бир эмне үчүн кыялды чачыратуу ишти мен ушуга аябай ойлоно берем да. Биз кол өнөрчүлөр негизи чогулсак аябай мындан дагы өсмөкпүз деп ойлойм да. Туура. Азыр ар кимибиз өзүбүздүн баягы оокатыбызды кылып, наныбызды таап жеп, эмне сатылса ошону жасап, оокатыбызды өткөрүп жүрөбүз. Бирок дагы өзүбүз үчүн чогулсак жакшы болот, болуш керек деп ойлойм да ушу. Туура, баш бириккен жерде көп түкүрсө көл болот дейт. Анда биздин баягы эмгектердин дагы качествосу дагы, Сапаты дагы жогоруланат. Атаандаштык бар жерде өнүгүү болот дейт. Өнүгүү болот сөзсүз. Туура. Анан андай азыр болбой атат да, ар кимибиз өзүбүзчө эле жакын тиги коңшу Казакстандын суроо талаптарын жасайбыз, ошентип эле убактыбыз өтүп, өмүрүбүз өтүп кеткен атат да. Бул Сагындын эмеси боюнча Кошумча. кошумча. Баягы союз чачырабадыбы? Туура. Өзүңүздөр билесиздер, союз чачырагандан кийин көп нерсе чачырады. Мына завод, фабрикаларыбыздын баары чачырады, бөлүнүп жарылып кетти. Анан ошондой эле кыял бирикмесинде дагы, кыял элдик кол өнөрчүлөр бирикмеси, чын айтканда ошол жердеги баягы мен деп иштеген кол өнөрчүлөрдүн баардыгы баягы бир кезде надомник деп койчу, тиги үйүндө иштеп, анан продукцияны алып келип тапшырып ушинтип жүрүшчү. Алар баягы баардыгы өзүнө иштеп калды. Кыялга келип иштебей калды. Ошол убакта бир топ кыйынчылык болуп кетти. Бирок азыр деле кыялдын эмеси иштеген бар, иштеп атышат. Бирок жанагындай бирикме чачырап кетти. Мен деген мастерлердин баары үйлөрүнө кетти, өзлөрүнчө баягы цехтерди ачып алды. Ошол убакытта Апаз Жумагулов деген билесиздер да, премьер-министр болгон өз убагында Чүй эмеси областы жаңы уюшулганда ошол киши башында турган. Ошол киши мага атайын эме чакыртып өзүнүн помощниги аркылуу ушу Чүй областы боюнча кыял сыяктуу бирикме түзүп бериңиз деп суранган. Кол өнөрчүлөрдүн бирикмесин ар бир районго ушул кыял сыяктуу эме кылалы, ошонун баарын сиз мойнуңузга алсаңыз, ар бирине ушундай тиги организовать этип, цех кылып, эме кылып деп. Анан мен анализ кылып, карап көрүп, ошо баардык эмне керектүү нерсе болсо алып берейин деди. Анан
мен ойлонуп көрсөм кыялда жанагындай процесс башталган да. Бүт надомиктин баары үйүнө кетип атат, кол өнөрчүнүн баары үйүнө иштеп атат, өздөрүнө иштеп атат. Анан кийин кол өнөрү азыркы убакта мисалы ошондой кылып пайдалансак, анда мен мындай ойлонуп көрсөм, ошо Чүй областынын акчасын эле пайдаланып чачмак экенбиз да. Анан ошол кишиге айтып моундай деп түшүндүрсөм, кийин ал киши түшүндү. Түшүнүп анан кийин ошо мага ыраазычылыгын даже билгизди өз убагында. Анан ошондой убакыт болгон. Азыр мисалы жанагы кыйын жигиттерибиз бар, кыздарыбыз бар, ошолор сагым айткандай ошо мүмкүнчүлүгүнө жараша уюштуруп атышат. Мисалы Өмүр деген жигитибиз бар, өзүлөрүнүн ушу кыял сыяктуу бир бирикме кылам деп ошо көп эмелерди кол өнөрчүлөрдүн башын кошуп, ада иштетип атат. Мына Сагындагы өзү азыр өзүнүн кол өнөрчүлөрү бар. Жанагы айтып атпаймынбы, бир 12дей мен ошо шакирттерим топтор атайын ошо иштеткен группалар бар. Анан бирок бул Сагындын оюнда бар экен, Кудай ошону кут кылсын, бир чоң бирикме кылайын деген ошо ою бар. Мен ошону түшүндүм. Анан ишке ашып кетсин дейле. Ишке ашып кетсин. Ишке ашып кетсин дейле. Адилет мырза, сиз бул жактагы буюмдарды көрсөтүп, анан кандайча кайсы ыкмалар менен жасадыңыз айтып өтсөңүз, бирок азыр ойлонуп туруңуз, бизде байланышта көрөрман бар экен, жооп берип алып анан улайлы. Биз сизди угуп атабыз. Алло, урматтуу көрөрман. Алло. Биз сизди угуп атабыз, сиз түз байланыштасыз. Биз Бишкектен чалып аттык эле. Угуп атабыз. Бар болуңуз, сурооңузду бере бериңиз. Биз ишен чаланы ишке суроо берет элек. Угуп атабыз. Бишкектен Айнура чалып атты эле. Айта бериңиздер, сурооңуздарды. Угуп атабыз. Сиздин угуп атабыз, айта бериңиз. ишен чалган ишке ийгилик, ден соолук каалайт элек. Рахмат. Дагы мындан аркы дагы эмнелерди жасайт, ошону билели дедик эле. Рахмат. Сиз кол өнөрчүлүк менен кол өнөрчүлүк боюнча негизи адамдын оюнда бир жакшы нерселер болсо ошону аткарам деп аракет кылат экен да. Анан ошого убакыт эме кылат экен. Мен азыр чынын айтсам убакыт жетпейт да. Көп ойлорум бар. Ушул булгарын көркөм иштетүү, жеке эле булгарын көркөм иштетүү эмес, биздин көркөм кол өнөр боюнча жалпы биздин ошо улуттун жүзүн, өңүн чагылдырган өнөрлөр ушу көчмөндүүлүктү. Жүн болобу, чий болобу, зергерчилик болобу, булгарчылык болобу, жыгаччылык болобу, ушунун баардыгын өнүктүрүшүбүз керек да. Мына акыркы эмелерде көрсөтүп атабыз, биздин бул көчмөндөр оюну өтүп атпайбы? Биринчиси өттү, экинчиси өттү, үчүнчүсү өттү. Мен ошо экинчисинде, үчүнчүсүндө калыстар тобунда болдум. Анан кийин карап туруп ушунчалык бир сүйүндүм. Себеби биздин негизи бул көчмөндөрдүн кулк мүнөзүндө ушундай нерсе бар экен. Биз баягы көчүп конуп ар кандай жердин шартына жараша ыңгайлашып жүрүп, погодага, тиги буга аба ырайына ылайыкташып жүрүп, биздин баягы негизи өзүбүздүн кулк мүнөзүбүзгө сиңип калыптыр. Бир нерсеге бат ыңгайлашат экенбиз. Бат. Анан кийин бул кол өнөрү дагы ушунчалык өнүгүп калды. Бат жадынданып кетти, Бат жадынданды. Мен ушуну айта алам. Мисалы, мына кыйынчылык болду, жана айтып кетпедик, союз чачырады, тигил болду, бул болду. Чынын айтканда, мамлекет ошол өзүнүн элин бакканга жарабай калды да, ачыгын айтканда. Туура. Анан кийин ошол биздин эле жарандар өзлөрү жанагындай кол өнөр, колунан эмне келсе ошону жасап, өзлөрүнүн жандарын өзлөрү багып, ал эмес, мындайча айтканда мен айта алам, мамлекет да бар, ошонун налогун да төктү, жанагы башка тиги буларын эме кылды. Ошентип отуруп кол өнөрчүлөрүбүз азыр өнүктү. Өнүгүп, деңгээли жогору болду. Ал эмес, мына азыр араб өлкөлөрү, мына бизде бул февралда, мартта 3 өлкөгө кетип атат, араб өлкөлөрүнө, Кувейтке, тиги Араб Эмираттарына, Катарга кете турган болуп атат. Канча миңдеген кол өнөрчүлөр тиги жанагы эмелер менен кетип атат. Мунун баардыгы ошо башкалар чакырып, бүт жанагы жол расходун, тиги буларын баарын, затратасын баарын мойнуна алып, эме кылып атышат. Анан мен ойлойм, мына жанында отурат бул Адилет деген иним. Мына булар өзлөрү
самоучка деп атпайбыз мындайча. Өздөрү үйрөнүп, жана атасынан көргөн өнөрдү, анан ал жыгаччылыктын атасы иштесе дагы мына азыр Булгарга өтүп атат. Ушинтип баягы тубаса таланттар бар, мындай эл арасында өсүп атат. Эл арасы баягы өнөр кенчи дейт. Монтип өсүп атат, а биз баягы билим алдык, атайын эме кылып атабыз, балдарды окутуп атабыз. Сагынды өз убагында окуткам, мен да окутуп атам. Анан негизи мен ушу айтайын дегеним эле ушул эгерде устат болсоң, ошол шакирттериңен эчтекени жашырбашың керек. Болгон билгениңди, билимиңди беришиң керек, э? Бүт бардыгы ошондо анан кийин өнүгүү пайда болот. Эгерде баягы мурун өз өнөрүн кысканып, эч кимге үйрөтпөй, мисалы баласы же кызы мындай көңүлдөнүп үйрөнбөсө, өзү менен кошо алып кетчү экен. Ооба. Тиги дүйнөгө. Ал фактылар бар, билебиз. Айрым усталар, Менин учителдер менде ошондойлор болгон. Мен ошол катачылыктарды көрүп туруп, анан кийин мен азыр ошо болгон билгендеримди үйрөткөнгө аракет кылып атам. Анан менин пландарым, Кудай буйрса, былтыр көргөзмө кылайын деп кыла албай калдым. Быйыл ошол көргөзмө Кудай буйрса ишке ашат го деген эмем бар. Ошо биринчи программамды аткаргам, жана шакирттерим менен кошо, устат жана шакирт деп. Ал биринчи программам болчу. Азыр эми экинчи программа ошол устат эле шакирттин уландысы болот. Мурунку программамда ошол өткөн доор менен азыркы доорго көпүрө болуу болчу кызматым. Азыр болсо азыркы доор менен келечектеги доорго көпүрө болуу. Тилеңиз ишке ашсын, агай. Тилеңиз ишке ашсын. Бизде байланышта көрөрман бар экен, биз сизди угуп атабыз. Алло, урматтуу көрөрман. Биз сизди угуп атабыз, сиз байланыштасыз. Алло. Биз сизди угуп атабыз. Ооба, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берип бериңиз. Чаланычка Босперден чалып атабыз, атым Урста. Угуп атабыз. Ишен чаланычка иштерине дагы албан ийгилик каалайбыз, анан рахмат. Үй-бүлө менен. Ишен чаланычтын мурда кийин ээрди абдан кыйын жасачу. Ошол өнөрү дагы эле жасап атабы. Кыргыз ээрди. Рахмат байланышка. Рахмат байланышка чыкканыңызга. Бизде байланышта дагы бир көрөрман бар экен, биз сизди угуп атабыз. Алло, урматтуу көрөрман. Сиз түз байланыштасыз? Алло. Алло, саламатсызбы? Бар болуңуз, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берип бериңиз. Алло, кандай ишем айке? Угуп атабыз, айта бериңиз. Жакшы, сурооңузду бере бериңиз. Ишем айке, жумушуңузга ийгилик. Өркүндө өшө бериңиз демекчимин. Бул эр жабдыктарды жакшы жасап, жакшы эме кылат да. Рахмат. Рахмат байланышка чыкканыңызга. Ээр боюнча. Ээр боюнча Эки көрөрман дагы ээрдиз. Эми баягы көрөрмандарга рахмат. Себеби бул ээр ат жаптыгы кыргыз элинин кол өнөрүнүн ичиндеги боз үйдөн кийинки эле ордунда турган өнөрдүн бири да. Бул өзү татаалдыгы боюнча, кооздугу боюнча. Анан бул эмне үчүн татаал? Себеби биз баягы круглый скульптура деп коюп атпайбызбы? Скульптура эгер айкел болсо, ошо айкелди айланып карасак, бул ошо круглый скульптура деп атайбыз. А бул ээрдин татаалдыгы астынан аттын анатомиясына туура келиш керек, аттын жонуна. Үстүнө адамдын дене түзүлүшүнө, отурган жерине туура келиш керек да. Анан калганы болсо тиги ошол чебердин мындайча айтканда фантазиясы. Ооба, чыгармачылыгы. Мен атайын ушу жанагы айтпадымбы, программага киргизгем. Ушул өнөргө окуп атып, анан кийин кыргыз баласы ушул ээр чапканды, ат жаптыгын жасаганды билбей кетсе, анда бул окуу жайдын мисалы кереги жок дегенди, кандай эмеси бар, мааниси бар да. Ошон үчүн мен балдарга да окутуп атам, өзүм да жасап атам. Бул иш уланып атат, кыргыздын өнөрү уланып атат. Жакшы экен. Адилет мырза, сиз баштай бериңиз. Бул азыр бүт эле жасалгандын баары эле азыр Ишен агай айтып өткөндөй формасын чыгарып алып, анан пресс менен жасап калганбыз азыр чыгыөнчө эле. Азыр биз кичирээк кезде мен колго жасап аткандарын көрүшчүмүн. Бүт эле колго жасашчу, папамдар, эжелер деле жасап атпайбы? Азыр антип жасайын десең, биздин азыркы ушул маалдагы балдар мындай жасашпайт, качышат. Азыр деле Чокморовго барып, агайлардан сурап калсам, жасабайбыз дейт, жалкоосу барат, эптеп эле убакыт өткөрүп кетишет дейт да. Ошондуктан азыр балдарга ылайыктуу болгон үчүн ушу пресс менен
жасап көнүп уже неметип калдык, көнүп алдык, ушу менен эле жасайбыз да. Негизи башында мен кол менен иштечүмүн. Биз кичинекей жаңы училищеге келгенде бүт кол менен жасалчу. Мындай пресс колдонулчу эмес да. Анан ошондон көрсөтүп койсоңуз буюмдарды. Мисалы бул камчы. Камчы туткалардан жасалат. Анан бул камчынын көбүнчөсү эле азыр камчынын өзүн алышпайт да. Тышында чехол менен алабыз эле. Чехол менен кутучасын. Бул өзгөчө экен. Мен кутучасын көргөн эмесмин камчынын. Жанагы мисалы азия буюмдар мындай тартуулап атпайбы? Ошондо азыр бул дагы маданияттын бир көтөрүлгөндүгү. Жакшы. Атайын мен кутуча жасалам. Мисалы мындай кылып азыр бирөө алам десе, бул кичинекей болуп мындай көрүнүп неме болуп калат. Азыр кутучасы менен салынып неметип калышты көп элечи. Жакшы. Ошол шахматтар көбүнчө сувенирге, подаркага көп алып калышты азыр. Шахмат. Мурдагыдай азыр Кытайдын немесин көп албайт да. Азыр сумга барсаң деле азыр көп кишилер уже сувенирге кызыгып калышты. Жакшы экен. Айта бересиз, бул буюмдарчы? Бул буюмдар шкатулкалар, мындайларды жана аялдардын зер буюмдарын салышат. Муну көбүнчө эле заказ беришет. Бундайды азыр мындай айтсам каяка болбосун эле подаркага белекке ыңгайлуу. Анан муну деген азыр спорадан азыкылар элдер көнүп калышты. Неме кылат, ичине конфет, печенье салып коюп туруп эле, пакет бербейт, ордуна эле шкатулканын ичине неме салып коюп берип калышты да. Заказ берип атышат. Жакшы экен. Бул жакта дагы бир буюмдар турат окшойт да. Бул неменики куурлар. Мен көбүнчө эле неме азыр мурда базы куурларды дермантинден жасап атышпайбы? Анан дермантинде көп базы билишпейт да. Бул куурду деген илгери колдонуп келишкен, ол кайыш ден соолукту неметет да. Жаман немелерди соруп алат депчи. Кайышты илгери 1-1,5 айда алмаштырып турушчу экен. Кайыш куурду. Бул организмде жана немени жаман ооруларды соруп берүүчү немеси бар да. Таза кожадан жасалсачы. Касиети бар. Азыр ошону эми биле башташтым. Колөнөрчүлөрдү эми немесин чыгара башташты да. Ал мурда азыр унутулуп калган бул көп элечи. Туура. Угушубуз боюнча. Жакшы, сиз дагы айтып өтүңүз, бул жакта эмне буюмдар турат? Бул илгери жасалган көкөр окшойт, Бул негизи азыр кол өнөрчүлүктө эки тарапка бөлүнө баштады да. Себеби мисалы могуларды пресс менен бастырылып арзан жасалгандарда бул баягы кардардын сурет талабы. Мисалы могу шкатулканы канча сомдон төлөйсүң? Сатасың? Сатылган 300дөн болот атпайбы? Эгер ушуну колго тиснение кылып жасаса 300 деген такыр карандабай калат да. Бир 3000дик бааны айтыш керек да. Анан кол өнөрчүлөр деле ошо кардардын суроо талабына өтүп кетти да. Азыр тезирээк, батыраак, арзаныраак бүтүрүш үчүн мынтип штампка бастырып баягы көп количествода жасап өткөрүп баштады да. Негизи бизди окуткан агайлар терини алып, аны сууга чылап, көптүрүп алып, анан буга сүрөт тартып, мындай кылып сүрөтүн тартып алып, сүрөтүн түшүрүп алып, анан сүрөтүн түшүрүп туруп, анан стек деп кыргызчасы эмне агай мунун? Чийме-шибеге. Муну илгери мүйүздөн жасашчу экен, мүйүздөн жасап, илгери эле колдонуп, илгери эле көкөрлөргө сүрөт түшүрүшкөн, оймолорун түшүрүшкөн экен. Анан ушуну бул көп калганда, кайра тоорсуп келатканда өзүнүн баягы эмеси болот, моменти болот. Ошондо муну менен басканда оюңдагыдай бастырып ою сүрөт тартасың. Сүрөтүн түшүрүп, анан мындай болуп оюусу чыгып калганда, анан боек менен каалаган өзүңдүн жаккан боегуңду боеп, анан ушинтип аябай көп да, көп убакытта түшүктүү жумуш, түшүк кичинекей эле, ушу кичинекей эле нерсеге 1-2 күнүн убактың кетет да, эртеден кечке. Муну боеп, тиснение кылып,
Анан мунун баары бүткөндөн кийин мынтип дагы өзүнчө боек бермей, андан кийин анан мынтип токумай, мунун дагы өзүнчө дагы бир күн убактын кетет. Муну токугандан кийин анан мындай болуп бүткөндөн кийин арттагы буюмдар ошондой. Анан өтө эле көп убакытты талап кылат, көп эмгекти талап кылат. Анан муну баягы 5 миң, 10 миң десең такыр эле чочуйт да. Анан ошого байланыштуу азыр көп арзан жагына өтүшүп, баягы элдерибиз, кол өнөрчүлөрүбүздүн баарысы тезирээк иштегенге аракет кылып башты да. А негизи мындай деле чисто творческий чыгармачылыгы менен эмгектенгенден деле мастерлерибиз бар. Бирок азыраак да алар, өтө эле аз. Кошумчаңыз барбы, айта бериңиз. Бул сагын ушул суроону айтып албадыбы? Мени ушул тынчсыздандырган ушул нерсе. Себеби мына сагын айтып атат. Булгар өнөрү бул өзүнчө чоң өнөр. Анан кийин азыр замандын учуру башка нерсеге буруп атат. Мына инимди айтып калды, баягы Казакстан заказ кылып атат деп атпайбы? Негизинен казакстандар менен иштешип. Казактар биздин шаарды город мастеров деп коюшат. Усталардын чеберлердин шаары деп коет. Усталардын шаары. Алар келип мага моорекиндеги кутучадан мынча штук, тигинчеден мынча штук деп мондай заказ кылып кетишет. Буйртма кылып кетет. Анан алар ансыз келгенсип бул жерге Казакстан деп жазып койгула дейт. Астана деп жазып койгула дейт. Алматы деп жазып койгула дейт. Биздин кол өнөрчүлөр эмне кылат? Жашаш керек да. Ооба. Анан алар ошону жасап, Астана десе Астана деп баардыгын баягы буйртмасын жасап беришет. Мени ушу чочутуп аткан ушул болуп атат. Анан бул таза Булгардан жанагындай сагын айткандай отуруп иштегенде Булгар бул өзү жумшак. Аябай. Мындай карасаң баардыгына баш ийген ийкемдүү жердик да материал. Бирок мунун тилин таап иштебесең, ал өзүнүн баягы мүнөзүн көрсөтүп коет. Кадимкидей элечи. Мунун тилин табыш керек, технологиясын билиш керек. Анан азыр биздин өзгөчө бул мен жанагы иштеп аткан, өзүм окуткан балдарымды кадимки эле баягы мектеп мугалими бар го, жат жазуудан жаздырып анан кийин ар бир окуучусун тиги почеркинен билет го. Мен дагы ошо ар бир ишти шакирттеримкин билемин. Бул баланчаныкы, бул төлөнчөнүкү, бул кичине начар иштеп калыптыр, бул көңүлүн келтирбей жасап коюптур деп мен ошолорго баа берем. Мен мурда тиги сумга бар ошол жана кол өнөрчүлөрдүн койгон отделдерин барып карап кыдырып кетип анан кийин звонок этип алып анан айтчымын, баланча, сен мындайраак иштеп калыпсың, тигиндей иштеп калыпсың деп өзүмдүн устаттык насаатымды айтчымын. Бааңызды берип, баамды берчимин. Анан азыр чалды куйду болуп кетти. Чынын айткандачы, ызы-чуу. Мына Сагын экөөбүз жана Ош базарын кыдырып кеттик, кыялдын тегерегин. Ошо анализ кылдык. Карап көрсөк, бул инимдей баягы өзүнчө баягы самародок мастерлерибиз өзүнүн тубаса таланты менен иштеген жигиттер бар. Орки адилеттикиндей мындай татынакай иштеп, добросовестно иштеген жакшы мастер жигиттерибиз өсүп келаткандар бар экен. Мени эметкени, жанагы биздин Кытайдын кожзаменительдери бар. Ошолордон алып, жанагы айтып аткан пресске басып, анан эптеп эле тарс-турс тапа-тупа деп эле баягы жасай коюп, көз боемочулук деген. Бул жерде ошол жанагы биздин эменин деңгээлин, биздин өнөрдүн деңгээлин ылдый түшүргөндөр бар да. Ошолор мени аябай тынчсыздандырып атат. Себеби мен бир кезде ошондой бир өнөрдү жоготкондордун биримин. Мен азыр телевидениядан мойнума алып койсом болот. Себеби чеканка деген бир жакшы искусствобуз бар болчу. Абдан мен окуп жүргөндө абдан модный болчу, Сагын. Себеби биз сүрөт тартканды билебиз. Кадимкидей эле баягы тиги латунь, жанагы мед, жез, сары жездер бар, ошолорго сүрөтүн тартып, жалтылдатып, жултулдатып, сонун кылып баягы биздин тиги достордун туулган күнү болобу же бирдемесин алып барып тартып алып, анан биз ошол кезде баягы студенттин бир тойгон орто байган деп курсабыз тойгузалып жыргап кетип калчубуз да. Бирок технологиясын биз аягына чейин чыгарбай, жалтылдатып койгондон кийин анын бетин баягы катырыш керек.
ошол эртеси күнү нымдан баягы эмеден тиги окисление болот. Мындайча айтканда баягы металл өзүнүн немесин куса баштайт, ички негативный нерселерин. Ошолорду биз жазай албай, анан кийин биз ошол иштерди жанагы мусорный ящиктерден таба баштадык. То есть эл тана баштады. А дегенде мода болчу. Жанагы жыгачтын бетине күйгүзгөн да мода болчу. Анан кийин мен чочуганым ошол. Азыр эми могу эркек кожа, булгарын көркөм иштетүү өнөрү ошентип дагы өчүп калабы деген. Мен ушул көп тырышсам. Эмне кылыш керек ошол өчүп калбаш үчүн? Ошол болбош үчүн, ошол болбош үчүн мен аракет кылдым өзүмдүн баягы шакирттеримди көтөрүп, баягы шакирттердин дагы учениктери бар да. Шакирттери бар. Алардын да шакирттери бар. Ооба. Бул баягы муундан муунга өтүп аткан өнөр да. Анан эми ошол бул нерсеге мисалы механизм мен ойлосом эч кандай даже жанагы кыргыз патент деп мисалы патентовать этип эме кылып атпайбы? Ооба. Ошол дагы алсыз экен. Мен аяка да кайрылып кеткен. Кичинекей эле бир размер өзгөрүп калса, сиздикин кайталап эле берип атат мисалы. Бирок кичинекей эле бир размер өзгөрүп калса, же бирдемеси болсо, ал уже иштебей калат экен, ал законубуз. Ушундай нерселер бар. Анан ар бир жанагы самоучка мастерибиз жан багыш керек да. Ооба да. Үй бүлөсүн багыш керек да. Анан мен мунун аягын көрбөй атам, чын айтканда. Ташкент. Адилет мырза, ушул сиз жасап аткан буюм тайымдарга азыр эл арасында суроо талап кандай? Суроо талап азыр жакшы мунуку, бирок Кыргызстанда жасагандар аябай көп мындайдычы. Мисалы агай айтып атпайбы, устат болуп эле кете берет да. Мисалы агайдан кийин өткөн устаттан эле уже 4 уже кайталанып кетти. Бирөөнөн эле 5-6 үйрөнөт, 5-6 кайра 5-6 үйрөнөт, ошентип эле уланып кете берет. Анан көбү азыр жанталашып эле үйрөнө калып, анан бат эле чыгарып, анан бааны чүрө беришет да. Анан бааны чүрүп атып эле анан аягында уже биздики так эле жоголуп кетет, агай айткандай жоголуп баратат да. Сапаты да түшөт. Сапаты да түшөт, анан баасына да келишимдүү болуп. Аягында уже бул бекер эле Кытайдын баасындай болуп калат да. Ошентип эле жоголуп кетип баратат. Мен жаңы иштеген учурумда могул шахматтарды иттей баалачу. Кынаптап жасачубуз, бирок кынаптагандай өздөрү дагы мындай көркөмдөп көрүнүп, кызыгып алышчу да. Азыр маани көп беришпейт биздикилер. Айтыңыз. Бул Адилеттин эмесине кошумча жанагы кожзаменитель деп атпайсызбы? Болуу керек эле кадимки биздин кайыштан айырмасы жок карасаңыз. Анан ал билбейсиң, билбейсиң. Пресс форма менен базат акырын. Баягы атайын өзүнүн немелерин, формаларын жазып алат. Базып, анан кийин сырдап коет. Анан ошо бойдон катырып коет. А жанагы кардарлар аны дегенде билбейт. Аны алып туруп анан 1-2 эметкенден кийин анан баягы билишет. Аны билгенден кийин уже баягы буюм өзүнүн немесине татыбай калат. Баасын жоготот. Баасын жоготот. Анан кийин эл тана баштайт да мунучу. Мен айтып аткан нерсем ушул. Ошентип жанагы арзан материал менен арзан баа кылып, анан биздин баалуу буюмубузду жок кылуу процесси жүрүп атат. Мунун алдын алууга албетте сиздер баштаган бир аракеттер, сиздер баштаган көрүлөт деп ишенем. Сагын эже, ушул булгарыдан, териден жасалган буюмдардын дүйнөлүк рынокто абалы, орду жөнүндө айтып берсеңиз. Дүйнөгө чыгышы. Кыргызстанда азыр ар бир экинчи жаран кол өнөрчү болуп кетти да. Анын себеби бизде завод, фабрикалар жок, ошондон деп ойлойм да. Ооба. Анан жумушу жок көп жарандардын. Эмне кылаарын билбейт, баягы стройкадан бияктан иштешет. Анан жолу жумшак отуруп алып эле жасай берсе болот турбайбы дешип, баягы бат эле үйрөнө калышып, анан аракет кылып аткандар аябай толтура. Анан эми аларды деле күнөөлөп кереги жок, алар деле өзүнүн оокатын өткөрүп баягы бала бакырасын багыш керек да. Бул жерден негизи бирок күнөөлүү бар да. Мен ойлойм да, биздин өйдө жагыбыздагы мамлекет башчыларыбыздын милдети болуш керек деп ойлойм да. Көзөмөлгө алыш керек, Биздин кол өнөрчүлүгүбүздү ким ошолор өнүктүрүп түртүш керек да. Мисалы чет өлкөлөрдөн көп угам,
ар бир мастерге жардам берип, анын мастерскойун иштеген эмелерин, условиясын баарын түзүп берет экен. А бизде деген карабайт. Биз эптеп өзүбүздүн арбайыбызды өзүбүз согуп, эптеп оокатыбызды кылып келатабыз. Если бизге жардам берип, көмөк көрсөтүп, баягы выставкаларыбызды ачышып койсо, биз алда кайда эле өйдөрөөк болмокпуз деп ойлойм да. Дагы кыргыз кыйын, өзүнүн киндигин өзү кесип жасап атабыз дейбизби? Ошондой болуп атат да. Анан баягы ошонун арасынан баягы баары эле кол өнөрчүлүккө маани берип, эптеп бирдеме жасап сатып атып, анан баягы чыныгы мастерлер, талантты, жок таланты баары экөө аралашып эле калды да, негизи чынын айтканда. Анан баягы биз баягы мастерлер бири-бирибиз менен пикир алышып, сүйлөшүп турабыз, иштерди карайбыз. Анан Ишен агайыбызга рахмат. Себеби баягы ар бир негизи оюну баягы көркөм баягы ою кыргызга териге ою түшүрүүнүн ушу Ишен агайдын баягы почерки деп коебуз. Эмгеги. Көрөбүз. Окуучулары жасаса деле, Ишен агайдын почерки деп айтышат да азыр. Анан дагы токтогой өстүрсөңүз жакшы болот эле да. Рахмат. Ишен агай, биздин эфирибиз аяктап баратат. Аягына чыкканга чейин сизге суроо берип жетишип калайын деп атам да. Мисалы, биздин элдик өнөрлөр басылып калган бир мезгилдери. Анан алардын баасы дагы түшүп кеткен да. Мисалы, дүйнөлүк классикалык музыкалардын астында, Вивальди же Моцарттын астында биздин комуздун күүлөрү төмөн бааланган бир учурларды жашадык да. Анан ошол сыяктуу эле көркөм өнөрдө деле ошондой бир баскычтар болсо керек. Туура, мындай нерсе болгон. Мисалы, Союздун убагында эми угуучулар деле түшүнөр, себеби шовинисттик политика жүргөн. Мен өзүмдүн башыман өткөн нерсени айтып коеюн, баягы көп алып кетпей. 83-жылы мен жашмын, жаңы эле ошол биринчи ишимди музейге сатып алышты, кооператив атындагы. Жаңы түзүлүп баштаган кезде болчу. Жаңы ошо катышып, тигинтип, анан кийин музейге биринчи ишим өтүп атса, анан ошо анда бул Чокморов атындагы көркөм өнөр окуу жайында болчумун, иштечимин. Анан ошо сүрөтчүлөрдүн арасына, ошол жерде коллегаларымдын арасына, жаш болсом да мен биринчи эмемди, ишимди алды деп мен аябай сүйүнүп эметип калдым. Анан Маданият министрлигине чакырды. Главный эксперт республики деп койчу, Каркапцева деген эжекебиз бар болчу, Лузиевна, то есть эмеде. Анан барып калдык, барып анан просто баасын сурап калдым. Баасын сурасам, сиздин ишиңизде 400 рубль калдык деп калды. Анан деп анан өзүм да сүйүндүм. Анан жанында бир мындай кичинекей этюд туруптур. Ошондой эле размерде. Анан муну канча калдыңар десем, 4000 рубль калдык деди. Он эсе кымбат. Анан кийин мен эми жаш өсүп келаткан жигитмин, анан сразу эле суроо пайда болду. Эмне үчүн экөөнүн тең баягы музей үчүн баалуу иштеп алынса, сатылып, анан кийин баасында эмне үчүн мындай айырма бар деп кайра суроо берди. Кыска айтыңыз. Кыска. Жаш жигит дейт, бул кол өнөрү дейт, а бул живопись дейт. Демек, Союз кезинде ошондой мамиле болгон. Союзда да. Азыр болсо кол иши, азыр биз кайра өзүбүздүн угубузга кайтып келип, улуттук баягы өзгөчөлүгүбүздү сезип, анан баалообузду сезип, анан ошону өзүбүз көтөрө баштадык. Ошону менен баягы кол өнөрү көтөрүлө баштады. Жакшы экен. Урматтуу коноктор, сиздердин бизге келип, жакшынакай кеп куруп бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Чыгармачылыгыңар мындан дагы өсүп өнсүн. Кыргыздын кол өнөрчүлүгү, кыргыздын элдик билимдери жоголбой, мунга улана берсин деген изги тилекте. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Эфирден эсендешкенче аман болуңуздар.